İslam негизи эле адам затында кандай бир улуу баалуулуктар болбосун, бүт бардыгы ошол баалуулуктардын бардыгы туурасында сөз козгогон. Ошол эле кезде ошол адамды ошол баалуулук, улуу бир касиеттерден ажыратып кое турган терс кулук мүнөздөр туурасында дагы, ошо канткенде адамдар ошолордон арылыш керек, кандай болуш керек экендиги туурасында да Алла Таала Куранда, пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде белгилеп айтып кеткен. Мына бул жерде бүгүнкү биздин ошол айтылчу кылынчу маселелерибиз ошол көрө албастык, ушакчылык кылуу, кек сактоо, мына ушуга окшогон темалардын айланасында болот. Аллах Таала Куранда айтат экен: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Иннеш шайтана лакум адувун фаттахизуху адува." Чындыгында шайтан силердин душманыңар. Эгерде бирөөнү душман туткун келсе, анда шайтанды душман тут дейт экен. Шайтан чындап адам баласын ар кандай пикирлерди салып, ар кандай азгырыктар менен азырган, чындап бирөөнү душман тута турган болчу болсоң, ушу шайтанды душман тутсаң жарашат дейт экен шариятыбызда. Кийинки бир аятта, бул Фатыр сүрөсүнүн 6-аятында, кийинки бир аятта биз билебиз Юсуф алейхиссалам. Юсуф деген Жусуп пайгамбар. Ошо Юсуф сүрөсүнүн 5-аятында мындай дейт экен: "Estaizu billah, inna şeytana lil insani aduwwun mubin." Чындыгында шайтан адам баласы үчүн ачыктан ачык душман. Aduwwun mubin дегени ачык душман. Эч кандай анын мындай көмүскө эмес, жашыруун душмандык кылып аткан жери жок. Ачык душмандык кылат дейт. Демек биздин биринчи өчүрөттөгү эң бир душманыбыз бул шайтан болуп эсептелет экен. Ошондуктан шайтан ар кандай ойлорду салып, адамды кээде көрө албастыкка алып келсе, кээде бирөөгө кек саноого алып келсе, кээде бирөөнү ушактоого алып келет экен.